Бейиш нуру. Атмосферанын милдети. Атмосфера. Бул жерди курчап турган аба катмары. Ал жерден миңдеген километр бийиктикте ээлеп турат. Түрдүү газдардын аралашмасынан куралган. Бир сөз менен айтканда, жердин кабыгы десек да болот. Атмосфера өтө көп кызматтарды аткарат. Мисалы, жер бетиндеги табигый процесстерге катышат. Абаны кургап кетүүдөн сактайт. Жердеги жылуулук менен нымдуулукту жөнгө салып турат. Жер шарын ысып кетүүдөн же тоңуп калуудан коргойт. Космостон келген ар кандай радиациялардан, метеориттик чаңдардан жер шарын коргойт. Атмосферасыз дегеле жашоо мүмкүн эмес. Айторушуга окшогон абдан көп кызматтарды аткарат атмосфера. Эми ушул жерден ушунчалык даанышмандык менен аткарылып жаткан мындай иш-аракеттерди жансыз атмосфера өзү кантип жасай алышы мүмкүн деген суроо туулат. Эгерде ушунун баарын атмосфера өзү жасап жатат дечи боло турган болсок, Кудай сактасын. Анда ал төмөндөгүдөй касиеттерге ээ болушу керек. Атмосфера ошол күндөгү нурлардын кайсынысы зыян экенин билиш үчүн алгач жандуулардын табиятын, структурасын таанып билиши керек. Эмненин зыян, эмненин пайда экенин ажыратып биле албаса, анда бизди зыяндуу нурлардан коргой албайт. Ал үчүн атмосфера чексиз илимге да ээ болушу керек. Мейли жандууларды таанып билди дейли. Бирок билген менен мындай иштерди аткара алабы өз алдынча? Аткара алуу үчүн ошол эле учурда күндүн нурларын да таанып билиши керек. Ар бир жандууга канча өлчөмдөгү күн нуру керектелет, аны да билиши керек. Бул үчүн атмосферада түрдүү өлчөгүч жабдыктар, курал шаймандар, атүгүл абдан мыкты лабораторияда бар болушу керек. Ошондо биз айткан иштерди аткарылат атмосфера. Зыяндуу нерсени зыянсыз нерседен ажыратып биле алат. Ар бир жаратыкка канча өлчөмдөгү нур керек, аны да аныктай алат. Мейли, муну да башкача айтканда жандууларды билди. Күндүн нурларында жабдыктар менен өлчөдү дейли. Бирок мындай иштерди жансыз атмосфера эмнеге жасасын? Жандууларга боор ачыгандыктанбы? Же мээримдүүлүк кылгысы келгендиктенби? Боор ачыйт десек, атмосферада мээримдүүлүк жок же ырайымдуулук да жок. Анда эмне себептен жасашы мүмкүн? Албетте, бул иш-аракеттердин, кубулуштардын баарын анын устасы, жаратуучусу Аллах Таала жасап жатат. Алла ырайымдуулугун, мээримдүүлүгүн жана даанышмандыгын бизге атмосфера аркылуу көргөзүүдө. Атмосфера болгону бир кызматкер. Эмне буйрук берилсе, ошону кылдат, так аткарат. О, менин бир тууганым. Ааламда атмосферага окшогон дагы сансыз жаратыктар бар. Баарынын өзүнө тиешелүү кызматтары, милдеттери бар. Алардын ар бири өз милдеттерин унутпай, адашпай так аткарып жатат. Айланадагы бүткүл нерсенин максатсыз, милдетсиз эмес экендигин көрүп жатабыз. Чоңдугу жагынан триллиондогон эсе чоң болгон планета, жылдыздар жана кичинекейлиги жагынан триллиондогон эсе кичинекей болгон атом, нейтрон, протондор да өз милдеттерин эч адашпастан так аткарышууда. Бирок арасында бир гана биз инсан кээде жалкоолук кылып, милдетибизди так аткарбай жүрөбүз. Айлананы карайбыз. Бирок чыныгы көрүшүбүз керек болгон нерселерди, кудум китеп сыяктуу Аллахты тааныткан кооз, таң калыштуу жаратыктарды көрбөй турабыз. Айланага кулак салабыз, бирок Аллахты тааныткан үндөрдү укпайбыз. Көп нерсени туюп сезебиз, бирок Аллахты сездирген улуу чыгармаларды сезбей калып жатабыз. Рухубуздун чыныгы азыгы болгон ыйман азыгын алуу менен, көп акыйкаттарды окуу менен бул улуу сырларды көрө алуу бактылуулугуна жетебиз. Ооба, бул улуу сырларды көрө алуу чынында чоң бакыт. Аллахка асмандар жана жердеги бардык нерселер тасбих айтат. Ал кудуреттүү даанышман. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.